Көчө балдары повестинин уландысы. Автору Айгиз Баймухаметов. Кыргыз тилине которгон Жолдубек Качкынбаев. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Балдар узак басышкан жок. Көп кабаттуу 2 имараттан өтүштү дагы 5 кабаттуу үйдүн алдына келип токтошту. Цыган эки жагын акмалап карай баштады. Сыягы бул коопсуздукту сактоонун бир чарасы болсо керек. Сен бул жөндө эч кимге ооз ачпашың керек. Бул жак жашыруун жер, деп ал Данилге ташка тамга баскандай эскертти. Макул. Эгер бирөө жарым билип кала турган болсо, өз убалың өзүңө. Орех дагы сөзүн кошумчалады. Подъездде жер төлөгө кирүүчү эшик бар. Цыган акырын эшикти ачты да ичкери кирди. Балдар ит күчүгү менен артынан жүрүштү. Мурун Данилге өз үйү ыңгайсыз жана өтө кир сезилчү эле. Бирок жаңылган экен. Чыныгы үңкүр мында турбайбы? Кайда караба таштанды, бөтөлкөлөр жана итпай чотпайлар. Бул биздин үйүбүз, деп Цыган маашыркана үй менен тааныштырып кирди. Бирок муну үй деп айтууга болобу? Же бөлмө эмес, же кампа эмес. Кадимки эле көп кабаттуу үйдүн жер төлөсү. Жашоочулар бул жерде дээрлик карашпайт. Ал эми сантехниктер кырсык болгон учурда гана келишет. Ошондуктан бул жер Орех менен Цыгандын королдугу. Алардын бул жерде жашап койгону көрүнүп турат. Үйдүн анча-мынча жерин жыйнап, ыңгайлаштырып алышкан экен. Полдо болсо 2 саргаймаган какма жатат. Сыягы бул алардын төшөгү болсо керек, деп баамдады Данил. Өз убагында шифонердин сынган эшигин киргизип алышкан экен. Астына кирпичтерди коюп, мына сага үстөл. Анын жанында азыктар сакталуучу жыгач куту орун алган. Үстөлдүн үстүндөгү бош банкалар идиш аяктын кызматын аткарат. Бирок кандай гана жаман болбосун, эң негизгиси жылуу жана жумшак. Электр тогу киргизилген. Дагы эмне керек? Көчөдө суукта тоңгуча бул жер 1000 эсе артык эмеспи? Деп ойлоду Данил. Болду болбоду Орех менен Цыган дагы ушул ойдун артынан бул жерде тапса керек. Төбөбүздө кишинин кыжырын кайнаткан суу түтүктөрү жайгашкан экен. Канализация түтүктөрү. Анын үстүнө суунун акканы байма-бай угулуп турат. Тигил экөө бул нерсеге такыр эле көңүл бурбайт экен. Демек, Данил дагы көнүп кетет. Коноктун камылгасын көр, деп Цыган буйрук кылды. Биздин кандай жашаарыбызды конокко көрсөт. Орех дароо эле буйрукту аткарууга киришти. Жыгач кутунун ичинен баштыкты алып чыкты. Баштыктын ичи толо тамак аш экен. Дастуркондун үстүнө нан, балык, консерваларын жана колбасаны койду. Баардыгын бөлүштүрүп болгон соң Орех экөөнү дастурконго чакырды. Ооба, экөө жашоонун доорунун сүрүп жаткан экен, деп Данил ичинен кубанып койду. Ал акыркы жолу качан мындай тамак жеди эле? Мунун баары кайдан? Орех ушул суроону эле күтүп тургандай жанталашып айта баштады. Кечээ сейилдөөгө чыкканбыз. Карасак эле бир мас киши өтүп баратыптыр. Дели бутуна тура албайт. А колунда болсо чоң баштык. Кичине басып эле күрсетип кулап түшөт. Кайра турат да кайра жер сүзөт. Анын сөзүн Цыган бөлүп жиберди. Биз анын артынан калбай ээрчидик. Бирок көчөдө элдер көп эле. Биз өтө жакын жолугон жокпуз. Бир кезде мас кишини колтуктадык да багытын эл жок тарапка буруп, дароо эле баштыгын жулуп алып тытмалап кирдик. Ичинде болбогон нерселер, момпо суй, шоколад жана башкалар. Бирок жеп бүтүүгө жетиштик. Цыган башчысы экен. Биринчиден ал эң улуусу. Экинчиден ал мындай шартта кандай жашоо керектигин башкалардан жакшы билет. Цыган алардын үй бүлөсүнө Данилдин кошулганына кубанып жатты. Алардын баары бир күч. Ал эми бирге көңүлдүү жана жеңил болот. Бирок ушул иттер эле Цыгандын көңүлүнө жакпай турду. Күчүк болсо мейли, чоң иттин эмне кереги бар дейм да? Артык баш. Аны деле тогузуш керек. Буга дагы бир себеп. Цыган иттерди жаман көрөт. 1 класста аны менен бир кырсык болгон.
Кошунанын дөбөтү жок жерден эле ага асылып, бутунан бир үзүп эт жулуп алган. Андан соң ал көпкө чейин баса албай жүрдү. Жана иттерди жек көргөнү ушундан. Тиги бөтөлкөнү чыгарасыңбы? Деп Орехтен сурады. Ушул сөздү эле күтүп жаткам. Азыр биз аны. Орех кайрадан кутуну аңтарып кирди. Бир нече убакыт издеди да жалтыраган бөтөлкөнү алып чыкты. Кубанган Орех шишени колдон колго ыргытып ойноду да балдардын алдына коюп: "Көчөдө үшүп калдык. Келгиле жылыналы эмесе." Даниэль бул ичкиликти көргөндө нес боло түштү. Ал арактын шишесин биринчи жолу көрүп турган жери жок. Бул бөтөлкө анын үй бүлөсүнө эмне деген азап тозокту алып келди. Мында жаң достору ага ошол жинди сууну сунуп жатат. Жок, мен ичпейм, балдар. Даниэль караманча каршы чыкты. Сыган аны таң калуу менен карап: "Мына сага, сен эмне такыр ичип көргөн эмес белең?" "Жок, ичкен эмесмин, ичпейм дагы. Ким арак ичсе, анын мээси айныйт. Мен далай жолу көргөм." Орех аны көндүрүүгө аракет кылып: "Сага ошондой сезиле берет, Даниэль. Мен дагы мурун ошондой ойлогом." Даниэль канчалык баш тартса да болбой, экөө акыры көндүрүштү. "Бир эле уртап көрчү. Ой, эч кандай деле зыяны жок. Маанайың да көтөрүлүп калат, көрөсүң го?" Айтор баланы ичириш үчүн көп сөздөр айтылды. "Бул сасыган сууну адамдар эмнеге ичишет дейм да. Мага бул нерсе жарашпайт. Эгер сасык сезилсе, мурдуңду жаап алып ууртап жибер. Ооба, аракты оозуңа кармабай дароо ичип жибер." Биринчи ууртаганда эле жүрөгү айлана баштады. Ачуу суу тамагын күйгүзүп жиберди. Ал тим эле уу ичкенсип, бети башын бырыштырып, полго түкүрүп жиберди. Даниэль улантууну каалаган жок. Бирок эки досу кыйнап туруп алды. Биринчи жолу баары ушундай, бирок экинчи жолу ичкенде, бир аз отурушкан соң, балдардын маанайы көтөрүлгөнү байкалды. Айрыкча алар Даниэль тууралуу көп нерселерди билгиси келди. Ал болгону болгондой айтты. Балким башка убакта болсо уялганынан ичиндеги сырын жашырып коймок. Бирок арактан соң аны эч ким токтото алган жок. Бул балдар дагы жыргап кеткеннен жер төлөгө качып келген жок. Ар кимдин өз кайгысы, өз арманы бар. Ар кимдин өз окуясы. "Мен балдар үйүнөн качып кеткем", деп Орех катуу үшкүрөндү. "Мына бир ай болуп калды. Дагы эле таба албай келишет." "А эмнеге качып кеттиң?" Даниэльге баары кызык эле. "Чоң балдардын айынан." Орехтин айтканына караганда, ал жерде деле жаман эмес экен. Кийинтет, ичинтет, жылуу төшөктө жатасың. Бирок тынчтык бербейт. Ал эми адам үчүн эң негизгиси тынчтык. Атасыз чоңойгон Орех 1 жыл мурун балдар үйүнө түшүп калган. Ал эми энеси түрмөдө отурат. Ал балдар үйүнөн барар менен эле Орех деп ылакап атын чоң балдар коюшкан. Анын башы чоң. Өзү дагы бир аз олдоксон болгондуктан, анан калса башынын чоң болгонуна байланыштуу Орех деп аталып калган. Эмнегедир балдар А деп баргандан баштап эле аны кысымга ала башташты. Ары бери өткөн сайын аны башка койгулаганды адатка айлантышты. "Чыда, сен деген казан башсың да", деп шылдыңдап жатышты. Анын үстүнө бир нерсе уурдоого дагы мажбурлашат. Орехтин уялчаактыгы алардын кыжырын гана келтирет. "Эгер тапшырманы аткарбасаң, башка жейсиң", деп ыдык көрсөтүшөт. Орех котлеттерди аябай жакшы көрөт. Деги эле котлетти жаман көргөн адам барбы? Мына, ошол котлет берчү күндү балдар чыдамсыздык менен күтүшөт. Алардын арасында Орех да бар. Бирок баары эле өзүнө тийген тамакты жей бербейт. Чоң балдар тартып алат. "Эңсеген котлетиңди өз колуң менен башчыга алып барышың керек. Сен болгону алаканыңа сиңген жагымдуу жытына гана ырахаттанып каласың." Бир жолу Орех мектептен баарынан эрте келди. Тарбиячынын тамактарды бөлүштүрүп кетип жатканына күбө болду. Котлеттер дагы ордунда. Бирок ал бул жолкусунда кармана алган жок. Аны кандай кырдаал күтүп турганын билсе дагы кармана албай калды. Ах, кандай гана керемет даам. Эти ооздо эрийт го чиркин. Кандай даамдуу. Орех оозундагы котлетти заматта жок болгонун байкабай калды. Керек болсо сезген да жок. Орех ошондо жанындагы табакка кол сала баштады. Ал дагы көз ачып жумганча эле жок болду.
Тегерете тизилип турган котлеттерди көргөн соң аны токтотуу мүмкүн эмес эле. Бала улам жаңы табактан жаңысына өтө берди. Улам жей берип, бир отуруп эле 20 баланын тамагын жеп койду. Унутуп калып, башчынын дагы үлүшүн жеп ийүүгө батынган экен. Бир аз убакыт өткөн соң ашканадан чыга албай калгандыгын түшүндү. Курсагы болсо үйлөнгөн шар сыяктуу. Бала бир аз эс алууну туура көрүп, жөндөн жөн эле отургучтан түшүп, үстөлдүн астына уктап калат. Балдар аны буттан сүйрөп чыгышат. Мындай ач көздүк үчүн аны эч ким башынан сылабай тургандыгы анык иш. Бүттү, Орех, азыр биз сени башыңды эле эмес, курсагыңды да жарабыз, деп балдар чурулдап чар тарабынан тегеректеп калышты. Бардык кылгандарына жооп берүүчү убакыт да келди. Ур токмокко албаган адам калган жок. Бирөөлөрү таяк менен, башкалары чокой менен, эмнегедир ар бир эле башка согуп калууга умтулуп жатышты. Бул окуясын айтып жатып, Орех кайрадан калчылдап кетти. Бул таяктоодон кийин башынын баары көгөрүп, томпоюп чыкты. Айтор балдар үйүнө такыр чыдагыс болгондо бир гана жол табылды. Ал качып кетүү. Цыгандын нагыз аты Тимур. Бирок өспүрүм чыныгы атын көп деле эстей бербейт. Ылакап аты өзүнө жагат. Керек болсо сыймыктануу менен айтат. Тимур көп балалуу үй бүлөдөн. 5 бир туугандын эң улуусу. Апасы менен бирге жашашчу. Өз атасы эсинде жок. Бирок апасы такыр жалгыз жашаган эмес. Үйдөн деле эркек үзүлчү эмес. Жаңы атанын пайда болуусу, кээде дагы бир жаңы ининин же карындаштын пайда болуусун түшүндүрөт. Анын тагдыры Данилдики менен окшошуп кетет. Тимурдун апасы дагы ичкиликке жакын. Көбүнчө үйгө коноктор жык келгенде кичүүлөрү каралбай деле калат. Эмне себептен Цыган аталып калган? Тимур мектептен өзүнө бир жумуш тапкан. Өзүнүн кичүү балдардан акча өндүрүү. Көпчүлүгү коркконунан өздөрү эле алып келишет. Кээде сабактан кийин бирөөлөрдү кармап алып, дубалга такап туруп, чөнтөктөрүн аңтарууга туура келет. Эмне тапса баары өзүнүкү. Мына ушундан улам классташтары аны Цыган деп койгон. Сырткы көрүнүшү да окшош. Чачтары тармал, кара тору, коркунучтуу көз караш жана ыкчам аракет. Цыгандын калчаган чүкөсү узакка чейин алчы турган жок. Кимдир бирөөнүн апасы милицияга арызданган экен. Ызы-чуу көтөрүлүп, Тимурду бир нече күн сүйрөп жүрүштү. Ал тоногон баардык окуучулар түшүнүк катын жазып беришти. Көпкөн экенсиң, балакай. Мындан ары сенин ордуң балдар колониясында, деп мектеп директору билдирүү жасады эле, Тимурдун үстүнө муздак суу куюп жибергендей болду. Ал күнү Цыган өзүнө араң келди. Башын ар кандай ойлор курчап, керек болсо жанын да кыйгысы келди. Энесине айтып айтпаганынан такыр эле пайда жок. Анын үстүнө апасынын көйгөйү арак болуп эле ичкенден башканы билбей калган. Цыган өзү тең курактуулардын арасында кыйын болгону менен директордун сөзү чынында эле чочулатып койду. Ал колонияга түшүп калуудан аябай коркот. Мындан кутулуунун жалгыз жолу эч ким таппаган башка шаарга качып кетүү болду. Мына ушинтип 3 өспүрүм жер төлөдө отурат. Ар биринин өз тагдыры. Аларды ташпоор тагдыр менен үй бүлөлүк трагедия бириктирип, үзөңгү жолдош кылды. Кел, Орех, дагы бирден койчу, деди кызыган Цыган досун шаштырып. Балдар кайрадан стакандарын көтөрдү. Биринен бири сөз талашып, жаңы окуяларды айтып жатышты. Бир туруп ичеги боору катканча күлүп, кайра туруп ыйлап калышат. Данил кезектеги жинди суусун ичти дагы бир кезде өзүн жаман сезе баштады. Башы айланып, көзү караңгылады. Көңүлү айнып, беймаза болуп кирди. Бир баш экөө болуп көрүнүп, башын бирөө жарып салгансыды. Же сүйлөйүн десе сүйлөй албайт. Ага эмне болду? Же чындап эле ажалым жеттиби деп ойлоду да, денеси чымырай түштү. Туруп эки жака басайын деди эле, бирок буттары да башы ийбеди. Ал ары бери чайпалды дагы какмага сулап жыгылды. Ал буга чейин мас болуу деген эмне экенин билген эмес. Таң атканда ага эмне болоорун билсе гана. Анда ушул жинди сууну ичер беле. Башы зыңгырап, бутуна да тура албай койду.
Эртеси күнү аткан таң ага чынында эле кичинекей өлүм өңдөндү. Алгачкы күндөн тарта балдардын ортосунда түшүнбөстүк орун алды. Биринчи отуруштан соң Данил 3 күн бою төшөктөн баш көтөргөн жок. Басылбаган баш оору жанды тирүүлөй азапка салды. Же уктай албайт. Эми эле көз илинсе, кайра бир нерседен чоочуп ойгонуп, чекеден муздак тер куюлат. Бирок кийинки күнү гана бир аз өңүнө келгенсиди. Ошентип дагы бир таң уйкусуз атты. Данил багымдатка жакын гана таттуу уйкуга кетти. Мына ичкиликтин пайдасы. Данил түш огондо көзүн ачты. Бу жолу уйкусу канган өңдөнөт. Эки жагын караса, кук эткен кузгун жок. Демек Сыган менен Орех бир жака кетсе керек. А иттер кайда? Данил баарынан мурда иттерине кабатыр болду. Иттердин дагы кеткенин ал кантип байкабай калды? Ары ойлонуп, бери ойлонуп, балдар менен сейилдөөгө кетсе керек деп өзүн тынчтандырды. Бир нече убакыт өткөн соң эшик ачылып, астанада Сыган пайда болду. Артынан Орех аларды ээрчип күчүп кирди. Адөөт кайда, жолдош? Бул анын алгачкы суроосу болду. Болду эми, итиңди унута бер, деп Сыган эч нерсе болбогондой колун шилтеди. Кандайча унут, силер аны кайда жоготтуңар? Деп жинденгенден ордунан атып турду. Орех акырын баштыкты жерге койду. Ичинен нан жана башка азыктарды алып чыгып, дасторконун четине койду да Сыганды актай баштады. Өзүң ойлоп көрсөң, бизге жандыктардын эмне кереги бар? Ашка жүк, башка жүк кылып, алардын дагы курсагын тойгузуш керек да. Мына бир караган мергенчи буга көптөн бери көз салып жүргөн экен. Бизди көрүп 100 сомго сатышыбызды өтүндү. Анан мына шам-шум эткенге бир нерселерди сатып алдык. Орех тамак ашты биз таап жатабыз дегенсип башын нан тарапка ымдап койду. Эй, сен дардес, менден сурабай эле эмне кылдыңар? Деп жинденгенден Данил Орехти жакадан алып дубалдын бооруна бекем кысты да муунтуп кирди. Дагы жакшы, Сыган өз убагында жетишип, экөөнү эки тарапка бөлүп, "Токтот, ала бармандыгыңды", деп Данилге кесе сүйлөдү. Эмнеге уруш чыгарышты тапкан экенсиң? Эгерде өзүңдү мындай алып жүрө турган болсоң, 4 тарабың кыбыла. Силер бул кылганыңар үчүн жооп бересиңер. Күчүктү энесинен бөлүүгө кантип дитиңер барды, деп Данил катуу ызырынды. Сыган какмага жайгашты дагы чөнтөгүнөн желимди алып чыкты. Желимдин капкагын ачканда бөлмөнү мурунду кычыштырган жыт каптады. Данил мурун мындай желимди көргөн. Аны менен чокойдун түшүп бараткан таманын чапташат. Бирок мунун Сыганга эмне кереги бар? Орех желимди көрөр замат тыпыйып келип, Сыгандын жанынан орун алды. Жүзүнөн бир кубаныч байкалып турду. Сыган башка чөнтөгүн аңтарып, 3 даана полиэтилен баштыгын алып чыкты. Бирөөнү Данилге сунуп, "Ме, биз жасаганды кыл." "А эмнеге? Желим жыттап рахат алабыз." Жок, Данил бул сунуштан баш тартты. "Өзүң бил, бирок кийин суранба." Сыган биринчи баштыкка желимден сыкты дагы, андан соң Орехтин баштыгына дагы куйду. Төшүн желге толтуруп, анан желим менен дем ала башташты. Мындайды биринчи ирет көрүп жаткан Данил өзгөчө кызыгуу менен карап турду. А тиги бактысыз күчүк Данилди капалуу көздөрү менен карайт. Сыягы энесинен айрылганына дүйнөсү аңтарылып жатса керек. Бул эмне, оңой олтоң иш бекен? Кудум жардам сурагансып көздөрүн жалтыратат. Данил бул кичинекей жандыктын абалын жакшы түшүнүп турат. Орех менен Сыган эвак башка дүйнөдө эле. Бир туруп көздөрү канга толуп, бир туруп катуу онтошот. Кийин кайра катып калышты. Бир аз убакыт өткөн соң Сыган шилекейин болушунча чачыратып, ичеги боору катканча күлдү. Артынан Орех да аны коштоду. Жана ал бир нерсе издеп жаткансып дубалды сыйпалай берди. Данил алар менен сүйлөшүүгө аракет жасады. Бирок аны эч ким түшүнгүсү да, уккусу да келген жок. Четтен көз салып турган адамга бул бир шундук көрүнүш эле. Адам эмес эле айван баштанышат. Коркунучтуу көрүнүштөн 10 мүнөт өткөн соң экөө бирдей жерге жыгылып, дароо эле уктап калышты. Данил эмне болду экен деп көпкө тынчсызданды. Ал буга чейин желимдин жытына мас болгон адамдарды кезиктирген эмес.
Кайда барышты күн сайын Ысыган өзү пландайт. Орехтагы ар кандай жолдорду табууну жакшы билет. Келгиле, мындай кылабыз. А мындайчы? Айтор эмнени пландашса дагы баары уурулук менен каракчылык. Мына, азыр үчөө базарды көздөй жөнөштү. Алардын кийинки кадамын Данил жакшы билет. Адамдар жыктолгон жерлерди айланып, жегенге бир нерсе табуу. Жок, аны жөн жерден эле Сыган деп аташкан эмес экен. Атына заты жарашат. Базарга барууга Данил караманча каршы чыкты. Мен ал жакка барбайм, классташымдын апасы ал жакта иштейт. Ошондой эле таанышым балык сатат. Көрүп калып дагы, "Ай эмне, биз сени багууга милдеттүүбүзбү?" деп Орех туталанды. "Мен башка жерден бир нерсе табууга аракет жасап көрөйүн, бирок базарга барбайм." Алар эки айры жолго түшүштү. Орех менен Сыган базарды көздөй бет алса, Данил күчүгү менен башка тарапты багыт алды. Мындан ары эмне кылышты Данил өзү да билбейт. Бир нерсе ойлоп табам деп башын көпкө катырды. Жаман оюнда бирөөлөргө кезигип каламбы деген үмүттө көп кабаттуу үйлөрдү айланып жүрдү. Ал эми базар боюнча балдарга карандай калыпты сүйлөгөн. Анын эч кандай тааныштары жок. Атайлап жалган сүйлөдү. Эгер базарга барса, уурдоого туура келет. А Данилдин ууру болгусу келбейт. Эч качан бирөөгө жамандык жасаба деп атасы үйрөткөндөй, анын насаатын аткарыш керек. 10 жашка чейин ал бир дагы жолу бирөөнүн буюмун уруксатсыз алган эмес. Эмне себептен ал бүгүн бул оюнан кайтышы керек? Бирөөнүн буюмун алганча өзүңдүкүн бер деген атасынын накыл сөзүн ал эч качан эстен чыгарбайт. Данил жалгызсыраган жок. Жанында досу, Жылдыз бар. Күчүк кожоюнун түшүнүп жаткансып, эгер бирге болсок эч кандай жоголбойбуз деп балакай өзүн тынчтандырып койду. Таштандынын жанынан өтүп бара жатып, ал бир бош бөтөлкөнү көрүп калды. Данил ошол замат акча табуу мүмкүнчүлүгү пайда болгонун түшүндү. Уурулукка баруунун деле кажети жок. Шишелерди чогултасың дагы өткөрүп жибересиң. Анан эч кандай кыйынчылык жок эле акча табасың. Балакай мындай мүмкүнчүлүктүн пайда болгонуна кубанбай кое алган жок. Бирок таштандыны казуу эң бир жагымсыз иш. Андыктан уурулук кылуу алда канча оңой. Муну Данил жакшы түшүнөт. Албетте бул уят нерсе. Мүмкүн тааныштары кезигип калсачы, элдин баарына жайып, айбирин айрандай төгөт. Ошондуктан сак болуу абзел. Айланада тынчтык орноп турганда таштандыны бир сыйра тинтип чыкты дагы чогулган бөтөлкөлөрдү кылдаттык менен каптын ичине салды. Бөтөлкөлөрдү көп жерден топтоду. Канчалык саны көбөйгөн сайын салмагы да оорлой баштады. Бирок Данилге оор болгон жок. Барган сайын маанайы да көтөрүлүп турду. Балакай ала турган акчасын болжолдуу түрдө эсептеди. Капта 40 даана бөтөлкө. Ар бирин 50 тыйындан өткөрөт. Эгерде ар бирин эсепке алганда капчыкка туура 20 сом түшөт. А бул акчага ал бул табылгасына эмне сатып алса болоорун элестетип эриндерин жалады. Негизгиси ал өз жолдошторунан кем эмес. Тамак аш табуу анын да колунан келет. Бир кезде күтүүсүз жерден бирөө ышкырды. Артында погон кийип турган кишини көрүп жүрөгү лакылдап кетти. Бала колундагы оор жүгүн жерге койду да милиционердин жакындап келишин күттү. "Сен бул жерде эмне кылып жүрөсүң?" деп эч кандай өзүн тааныштырбай эле дароо суракка өттү. "А мен мындай эле", корккон бала кыска жооп кайтарды. "Атың ким?" "Данил." "Сел-саяктарча эмне кылып жатасың? Кайда жашайсың?" "Пушкин көчөсүндө." "Жалган айтпа, мен сен ким экениңди жакшы билем", деп тартип сакчы кыйкырып жиберди. "Бул эмне деген жорук? Эмне деген заман өзү? Кеңеш өкмөтү таркады эле, эми мына баардык жерде башаламандык. Россияда силер өңдүүлөрдүн саны 1000 эмес, миллион болуп арбып барат. Керек болсо, ачарчылык заманында, согушта да мындай шумдук болгон эмес." Айтор кеңеш бийлигин көрүп калган сакчы ичинен кубуранып жатты. "А капта эмне бар?" деп сурады ал. Данил бир күн бою чогулткан шишелерин көрсөтүүнү каалаган жок. Кыскасы, милиционердин каардуу жүзүн көргүсү келбейт. Бирок сакчы да оңой жан эмес экен. Баланы четке түртүп жиберди да каптагы шишелерге көз жүгүрттү.
Биздин райондо сел-саяктардын саны күн санап өсүп баратат. Алар элди тоноп, буюмдарын уурдап, жан багышат. Сен дагы ошолордун бирисиң, деди Бадирек. Жок байке, мен эч качан эч нерсе уурдаган эмесмин. Мен сага байке эмесмин. Милиционердин жүзү өзгөрүлүп, каштары кашкая түштү. Жогол бул жерден, караныңды көргөзчү болсоң. Балакай капты алып, бул жерден тезирээк жоголууну дегдеди. Бирок сакчы табылгасын өзүнө кайтарып берүүнү каалаган жок. Жөнө, мен кимге айтып жатам? Сен эмне укпай жатасыңбы? Капты алсам болобу? Көрсөтөм мен сага капты. Милиционер оор капты көтөрдү да болгон күчү менен жерге чапты. Бөтөлкөлөр бычырады, сынды. Жок, бөтөлкө эмес, азыр балакайдын кыялдары бычырады. Данилдин көздөрүнөн жаш куйала баштады. А бирок күчүктүн моюн суңгусу жок. Ал үчүн баары бирдей эле. Милиционерби, же сел-саякпы, эң негизгиси адам болсо болду. Өзүнүн кичинекей алына карабастан ичке үнү менен үрүп, дөңкөйгөн кишинин шымына жармашты. Ал бир кезде тапанчасын алып чыкты дагы күчүктү мээлеп, алгын этиңди, болбосо атып жиберем. Кереги жок, ага тийбеңиз. Данил көз жашын көлдөтүп, тартип сакчыга жалынды. Ага күчүктү сактап калуу маанилүү эле. Милиционерге бул нерсе дагы жакпай калды. Баланы күч менен түртүп жиберди. Ирмелеңдеген бала жерге кулады. А күчүктү болсо буту менен түртүп, мындан ары менин көзүмө көрүнчү болбо, болбосо мен сени жок кылам. Данилдин тизелери сыйрылып, кан токтоосуз агып жатты. Жанчыдагыс оорудан улам кадам таштоонун өзү кыйын. Ал болгон үнү менен кыйкырып, ааламды жаңырта ыйлагысы келди. Бирок ал өзүн кармады. Антке менен жан дүйнөсү өрттөнүп, өзөгү куйкаланды. Чындап эле баардык аракет текке кеттиби? Уурдагысы келбей, өзүн бир жакшы адам кылгысы келди эле го. Акыры эмне болду? Орех менен Цыган билчү болсо шылдың кылышат. Мага демектен уялгандан жерге кир. Данил жер төлөгө кайтып келгенде Цыган менен Орех эбак тойлоп жаткан экен. Данилдин муңдуу жүзүнөн эле алар бир балекет болгонун байкашты. Буттары дагы кан эле. Сени ким тарынтты? Деп Цыган суроо узатты. Эч ким, мен жыгылып кеттим, деп Данил колун шилтеди. Ал болгон чындык тууралуу кеп козгогусу келген жок. Балакай үн жок, сөз жок, өз ордуна барып жатып алды. А биз сени күтүп жатканбыз. Жүгү оор болуп, бутун тарта албай келатса керек деп кабатырлана баштаганбыз, деп Орехтин жарасына туз септи. Цыган муштумун көрсөтүп, жүзү башын жаңсап, тилиңди тишиңе кат дегендей түр көрсөттү. Данил жада калса тамактан дагы баш тартты. Аны дасторкондо чакырышса да болбой, артын салып, унчукпай жатып алды. Ичи ачышып жатты. Азыр анын эмне болуп жатканын эч кимге айта да, түшүндүрө да албайсың. Бирок Цыган досунун абалын өзгөрткүсү келди. Ал адатынча чөнтөгүнөн баягы желимин алып чыгып, кел биз менен, жеңилдеп каласың, көрөсүң го? Эмнегедир Данил бул жолу тез эле макулдугун берди. Балким чындап эле жакшы нерседир. Эгер жаман болсо достору мынчалык аракет кылбайт эле го. Сыягы мунун дагы өз жыргалы болсо керек. Бул балким жан дүйнөнү азаптан куткара турган жалгыз жолдур. Мына, ушундай ойлор баланын башын курчап алды. Макул анда, деп Данил чечкиндүү сүйлөдү. Цыган а деп баарын кылдаттык менен көргөзө баштады. Данил алардын артынан туурап жатты. Желимдин жыты канчалык жагымсыз болсо дагы ал баштыкты оозуна кармады. Бир дем алды эле ошол замат үйдөгү буюмдар аралаша баштады. Айлана дагы көрктөнүп өзгөрө түштү. Данилдин жүрөгү жайлуу жерден орун таап, кандайдыр бир жылуулук сезилди. Ал желимди ан сайын жыттап жатты эле, бир кезде кыйылган карагайдай эле жерге түштү. Бирок ал аны сезген да жок. Анын денеси ошол эле жаман жер төлөдө, ал эми жаны болсо өтө бийиктиктеги жаркыраган күнөстүү дүйнөгө умтулуп баратты. Милиционер менен болгон жолугушуу иссиз, таксыз өткөн жок. Сыйрылган жери күн сайын шишип баратты. Жанчыдагыс жара түнү бою уйку берген жок. Ооруну жашырганын, ажалды чакырганын демекчи, бир нерсе кылып алдын алуу зарыл.
Эгер дагы шиши бере турган болсо, бутуңду кесип салышы мүмкүн, деп Орех өзүнүн тынчсызданганын билдирди. Жада калса Даниэль кандай дары алыш керек экендигин да билбейт. Эгер билген күндө дагы анын кандай пайдасы бар? Эч кимге эле колуңа кармата салбайт. Ооруканага баруудан да майнап жок. Колунда бир дагы документи жок бейтапты ким эле кабыл алмак эле? Чын эле анын Лейсяны бар да. Лейсяндын татынакай дидары Даниэлдин көз алдына тартылды. А эгер Даниэль алардын үйүнө барсачы, анын апасы дартты кантип дабалашты билсе керек. Эч болбоду дегенде кеңешин берсе жаман эмес. Балакай болгон күчүн топтоп, үмүтүн жандырып, сулуу кыздын үйүн көздөй жөнөдү. Кадам таштоо ан сайын оорлой баштады. Бул оорудан бүткөн дене козголгондуктан жаракатка кол тийгизүү мүмкүн эмес эле. Кыз алдында зымга тарткандай зымырайып, сыпайы көрүнүү абзел. Даниэль бул нерсени жакшы түшүнөт. Бирок колдон эмне келет? Эч кандай өзгөрүү, жаңылануу жок. Ал кийиминин өтө кир жерин тазалады. Эски кийимди кийүү уят эмес, кир болуу уят. Лейсян күчүк ээрчитип келаткан баланы көрүп абдан кубанды. Жылдыз да андан кем калышпай, кызды көрөр замат улактарча так секирип жүгүрүп этегине жармашты. Көптөн бери көрүнбөй кеттиңер го? Бир нерсе болдубу? Лейсян дароо эле суроого өттү. Даниэль баштан кечирген балейлерин айтып отурган жок. Анын эмне зарылчылыгы бар? Кыз эгерде баардык чындыкты биле турган болсо, анда мамилебизге доо кетет, деп Даниэль коркту. Ашыкча сүйлөгүсү келген жок. Убакыт жок, күндө эле жумуштан кол бошобойт, деп беш өрдөгүн учуруп койду. Жүргүлө биздикине, апам шорпо даярдап жатат. Даниэлдин эт жүрөгү элжирей түштү. Балага шорпо даярдап жатат деген жагымдуу сөз таасир этти өңдөнөт. Бала жөндүү тамактанса жаман болбос эле. Бирок уят, апасы чоочун бирөөнү көрүп, аны кандай кабыл алат? Балким көчөдөгү самтыраган немени ээрчитип келдиң деп үйдөн айдап чыгаар. Уят деген ушун айт. Бирок бир жагынан азырынча уят сыйытты жыйыштыра турганы оң. Ал өзүнүн шишиген бутун Лейсяндын апасына көргөзүүгө келбеди беле. Даниэль өзүн колго алды. Бирок күчүктү көчөгө таштоого туура келет. Мен ага жегенге бир нерсе алып чыгып берем. Апам үйгө ит, мышык кармоого уруксат бербейт. Анын аллергиясы бар, деп кыз актана түштү. Даниэль каршы болгон жок. Лейсяндын апасы адамкерчиликтүү айым экен. Баланы эч кандай маселесиз кабыл алды. Болгону аябай суроо берет экен. Кайсы мектепке барары, кайсы көчөдө жашаары, кандай окууру, ага баары кызык эле. Жан дүйнөңө төп келген адам тууралуу көп нерсе билүүгө ынтызарлануу, анын тамырын тартып көрүү табигый нерсе. Суроолорду сынактагыдай эле жаадырды өңдөнөт. Сыягы кожойкиге коноктун жагымсыз сырт көрүнүшү түшүнүксүз болду. Бирок дал ушул нерсеге жабышып эч нерсе сураган жок. Лейсяндын апасы баланын көңүлүн катуу оорутуп аларын түшүндү. Заман кайда баратат, деп ойлоду аял. Өлкө түп тамыры менен талкаланды. Кай жака баш бакпа, жетишпеген жашоо, жумушсуздук жана ичкилик. Тамактануудан соң Даниэль эң негизги маселеге өттү. Эже, мүмкүн болсо мени бутумду карап бериңизчи, аябай шишип кетти. Бала шымынын этегин көтөргөндө аял чочуп кетип, «О, Кудай, бу эмне деген шумдук?» деп таң калганын жашырбады. Мен көчөдөн жыгылып кеттим. А эмне үчүн мындай абалга келгенче эч нерсе кылбадың? Бутуңдан такыр эле айрылгың келип турабы? Апаңа да көргөзбөп турсуң, деди аял шишиген жараттын тегерегин колу менен кармалап. Жок, ооз ачкан эмесмин. Өтүп кетет деп ойлогом. Баленин баары мына ушунда. Биз баарын өзү менен өзү чечилет деп үмүт кылабыз. Андай болбойт. Ооруну жашырсаң өлүм ашкерелейт. Анан ал Лейсянды карап дары-дермек кутусуна жумшады. Вишневский мазин сыйпоо керек. Лейсян дароо апасынын буйругун аткарууга киришти. Маздын жыты бир шумдук. Жагымсыз жыт заматта бөлмөгө тарады. Кебезди жараттын үстүнө койду да акырын бинт менен таңып койду. Жаратка жаман бактерия түшкөн. Бул майз жакшы каражат. Күнүнө бир маал сыйпат,
турсаң, сен көр, мен көр, бир аптада жоголот. Аял жылмайып баланы башынан сылады. Коркпо, үйлөнгөнчө ордуна келет. Лейсяндын апасы камкор адам экен. Ал мага маз менен бинтти кошо берди. Бир жумадан кийин келип көрсөт, жыйынтыгын көрөлү, деп сөзүн жыйынтыктады. Лейсян аларды көчөгө узатып чыкты. Данилдин маанайы 180 градуска өзгөрүлдү. Ал азыр кандай гана бактылуу. Лейсяндын апасы алгачкы рет көрдү. Бирок экөө дароо эле тил табышты. Эмнегедир экөө бирин-бири мурунтадан эле тааныштай сезишти. Эмнеге мен мындай сонун аялдын баласы эмесмин? Андай болгондо жыргап жашабайт белем, деп Данил терең үшкүрүндү. Балдардын бирге жашагандарына 2 айдан ашык убакыт өттү. Суук күндөр артта калып, көптөн күткөн жаз дагы жакындап калды. Ал эми алдыда болсо тер агызар саратан жатат. Бирок дайым эле бир кийим менен жүрө албайсың. Элден уялгандан көчөгө да чыккың келбейт. Үйгө барып ылайыктуу кийим кечек караштыруу зарыл. Данил бул тууралуу көптөн бери ойлоп жүргөн. Акыры бул ишине бүгүн белсенди. Балким апасы эсине келип, адамча дурус жашоо баштаган чыгар. Мүмкүн эмдигиче дүрбү салып Данилди издеп жаткандыр. Ачыгын айтканда, Данил мындай оор шартта жашоону каалабайт. Жер төлөдөгү жашоо ушу да жашообу? Жөндөп ысык тамак ичпейсиң. Эртеңки күнүңдүн кандай болорун бир Кудай билет. Данил кадамын кери таштап, үйүнө жакындаган сайын жүрөгүнүн согушу ылдамдай берди. Жок, ал сыягы турмуш табыштырган досторуна кайра кайтып барбайт. Жетишет, 2 айдан бери самсып көчөдө жүрөт. Эми адамча жашоону баштоо керек. Мектепте дагы окуусун жакшы улантат. Анын көксөп келген кыялы бар. Тагыраак айтканда, атасынын кыялы. Атасын көзү тирүү болгондо, келечекте уулум куруучу болот. Көрөсүңөр, ал биздин шаарга бийик-бийик имараттарды курат, деген сөздөрүн кайталаганды жакшы көрчү. Эмнегедир атасы баласынын куруучу болушун аябай каалачу. Азыр баары эле жетекчи болууну самашат. Кара жумуш иштеймин деген бир жан жок. Атасынын бул сөздөрү эсинен кетпейт. Куруучулук кесип Данилдин өзүнө да жагат. Эгер ал билим албаса, темселеп көчөдө жүрсө, анын кыялдары кантип орундалат? Балакай бул тууралуу ойлонгондо, атасынын керезин аткара албай жатканына катуу уялат. Ал үйүнүн алдына токтоп турган кырмызы машинени көрүп абдан сүйүндү. Балким алардын үйүнө кайсы бир туугандары конокко келген чыгар. Турак жайында чоң өзгөрүүлөр орун алган. Жыгач дарбаза, темир дарбазага алмашылып, толугу менен сырдалыптыр. Бул үйдүн камкорго жоюну бар экендиги көргөндө эле байкалып турат. Сүйүнгөндөн Данилдин жүрөгү көкүрөгүн жарып кетүүгө даяр. Ал үйүнүн астанасын кантип аттарын элестетип жылмайып койду. Бирок дарбаза мурункудай ачык эмес экен. Коңгуроо орнотуп коюшуптур. Данил кнопканы басты. Тез арада кийиминин этек башын оңдоп, дүйнөдөгү эң ылым санаган адамы менен кездешүүгө даярданып, саксайып туруп калган чачтарын шилекейлеп жаткырды. Сизге ким керек? Сырткы дене түзүлүшү чымырлуу болгон чоочун эркек чыкканда анын эси ооп. Мен өз үйүмө кайтып келдим. Апам кайда? Данил ичкери киргенге далбас урду. Бирок бейтааныш адам колу менен эшикти тосуп: Биз бул үйдү сатып алдык. Алар көчүп кетишкен. Бул күтүүсүз кабардан баланын аруу дүйнөсү бычырады. Эмне деп айтышты билбей, бир саамга апкаарып турду. Ойлорун шамал учуруп, бороондо карманарга казык издеди. Жаркырап тийип турган күндү кара булут каптап, нөшөрлөп төккөн жамгыр анын кызарып чоктой жанган үмүтүн өчүрдү. Муну сизге ким сатты? Бул биздин үй да. Билбейм, буга чейин үй ээлери кайсы бир кыштакка көчүп кетишти. Калп айтпа, бул атамдын үйү. Итатайы тутулган Данил болгон күчү менен эркек кишини түрттү дагы ичкери кирүүгө аракет жасады. Бирок киши арстандай күчтүү экен. Данилдин бороону анын бир дагы шамын өчүргөн жок. Болгон күчүн жумшаган бала баатырды эч кыйналбай эле түртүп жиберди. Экинчи бул жерге жолоочу болбо. Мындан ары бул үйгө мен кожоюнмун.
деп дарбазаны тарс эткизе жаап алды. Эмнеге өгөй атасы аны мынчалык жек көрөрү Данилге эми түшүнүктүү болду. Анын апасы менен бирге жашап баштагандан тарта үйдүн сатылышын талап кылып жаткан. Апасы да акыры макулдугун берген. Бирок ошол учурда Данилдин аралашуусу менен алардын тилегин ит капкан эле. Ал мезгилде Данил жашыруун түрдө органдар менен байланышып, райондук администрацияга кайрылган. Иштин чоо жайын болгондой түшүндүргөн соң, аларга үйдү сатууга уруксаат берилген эмес. Мыйзам жана акыйкат Данил тарапта эле. Үй бүлөдө жашы жетелик өспүрүм бар болсо, кыймылсыз мүлктү сатууга жол берилбейт. Мамлекеттик кызматкерлер бул ишти көзөмөлгө алышкан. Баланын бул жоругу өгөй атасын өтө кыжырлантып, ал баланы катуу кысымга ала баштаган. Аракеч энесине болсо баары бир. Ага ысыгы да, суугу да жок. Ошол мезгилде Данилди өгөй атасы ур токмокко алып жатканда, ал эмне деди эле? Бул чыккынчылыгыңды эч качан кечирбейм. Баары түшүнүктүү. Данилдин өзүн коргоого болгон иш аракетин алар чыккынчылык деп кабыл алышкан. Жеткинчек өзүнүн балдай таттуу балалыгы өткөн жерден кетүүгө шашылган жок. Ал кошуналар тарапка да көз чаптырууну чечти. Анын жайын жай алдырбай, тынчсыздандырган бир суроо туулду. Апамдын үйдү сатууга кантип тити барды? Данил али 18 жашка толо элек. Демек баары өгөй атасынын кылыгы. Ой, сен бул жерде эмне кылып жүрөсүң? Силер башка айылга көчүп кетпедиңер беле? Кошунасы таң калып. Жок, мен көчүп кеткен эмесмин. Мына, көргөнүңүздөй эле каршыңызда турам. Кошунасы аны чайга чакырды. Сүйлөшүү учурунда Данил сатуунун баардык жол жобосун түшүндү. Алар баланы астма менен ооруп жатат жана бул шаарда жашоого мүмкүн эмес деген жалган маалымкатты алышкан. Анысы аз келгенсип, баланын ден соолугун коргоо максатында таза абага, айылга көчүп кетүүнү чечишет. Мына ушул маалымкаттын негизинде адистер аларга уруксаат беришет. Ошентип алар Данилдин ден соолугуна кам көрүүнү чечкендиктен калаадагы үйдү сатууга туура келген. Акчаны кайда жумшагандары да белгисиз. Болду болбоду душман көзүнө эч ким укпаган, көз көрбөгөн тынч айылдан каралбай калган кепе тамды алышса керек да. Баасы да шаардагы үйүнөн 10 эсе арзан. Ал эми калган акчалар албетте белгилүү болгондой эле ичкиликке сарпталды. Жок, апам жалгыз бул нерсеге эч качан бармак эмес. Барганды кой, оюна да келмек эмес. Мындай акмакчылык бир гана жанагы айвандын колунан келет. Данил бул кишини биринчи жолу көргөндө эле жактырган эмес. Колдоруна сүрөт тарттырып, түрмөгө да отуруп чыккан. Ал сыягы бул үйгө жетүү үчүн гана апасын буюм сымал колдонгон. Мына, ушул учурда Данилдин апасына аябай боору ооруду. Ал апакесин аяп кетти. Ага апасы капканга түшкөн коёндой эле сезилди. Жок, үйдү апам саткан жок, аны колдонуп кетишти, деп ичинен кайра-кайра сүйлөнүп жатты. Баланын ичи таштай муздап, көңүлү сууду. Демек ага өз үйүнө кайтууга насип болгон эмес экен да. Кайрадан жер төлөдө күн көрүп, жан багууга туура келет. Алаңгыча каш карайды. Түнөгүнө барса, достору арак-шарак алып койгон экен. Сен кайда жоголуп кеттиң? Деп Цыган собол салды. Үйгө барайын деген элем. А биз эмне камдап койдук? Арих баягысын баштап мактанып кирди. Бул нерсени мен ойлоп таптым. Көрсө, достору убакытты текке кетирген эмес экен. Экөө дагы бир иштин үстүнөн чыгышыптыр. Үстүңкү кабатта жашаган чоң энеден Арих казан сурап келет. Биз сиздердин жаңы кошунаңарбыз. Биринчи кабатка көчүп келдик. Биз болгон буюм тайымдарыбызды али көчүрүп келелекпиз, деп кулакка тебет. Байкош кемпир боору ооруганынан кармата салат. Жакшы оокат. Билишимде базарда мындай нерсе жок. Аларга ошол эле керек болчу. Ат тизгинин кургатпай сатып жиберишти. Албетте, арзыбаган акчага. Негизгиси бөтөлкөгө жетти. Экөөбүз сен келгенче бирден алып жибердик. Сага куялыбы? Цыган бөтөлкөнү колуна алып, куйганга аракет кылып. Куйсаң куй, Данилдин ичкиси келип, ачууну ачуу басат деген окшойт. Керек болсо кагышып, анан тос сүйлөп отурбай эле колундагысын шарт алып жиберди.